Үйлөнгөндөн кийин ортодогу ынтымакты сый урматты сактап калуу үчүн жалгыз сүйүү жетпейт. Түгөлөр акча асмал маселелерди кеңири сүйлөшүп, өзүлөрүнө ылайыктуу бир эреже калыптандырып алганы аябай маанилүү. Биздин жолдошум экөөбүздүн августта үйлөнгөнүбүзгө 10 жыл болот. Ага чейин 3 жыл кыз жигит болуп сүйлөшкөнбүз. Мына биз таанышкан күндөн баштап эле акча темасын бири-бирибизден тартынбай, уялбай сүйлөшүп, мүмкүн болушунча ошол маселени чечип алганыбыз биздин ортобузда мамилени ушул убакка чейин сактаганга эң чоң жардам берди жана пайдабал болду деп ишенем. Анан бүгүнкү биздин берүүбүздө биздин ошол канча жылдан бери сүйлөшүп отуруп, ыйлай сыктай макулдашып, калыптандырып алган эң негизги 5 эрежебизди силер менен айтып берейин дедим. Жаш үй бүлөлөр, жаш түгөлөр угуп аткан болсо, силерге сөзсүз пайда болот деген үмүттөмүн. Эгер мени буга чейин көргөн эмес болсоңуз, мен баракчама жаңы келген болсоңуз, атым Айсулуу Алмаз, финанс адисимин. Учурда үй бүлөбүз менен, жолдошум Арстан жана 2 уулубуз менен Канадада, Торонтодо жашайбыз. Ушул баракчамда финансылык сабаттуулук, акчанын психологиясы, өзүңө кам көрүү, өнүгүү темаларында кеңири айтып берип турам. Андан сырткары төмөндө комментарийде белгилеп койгон Акча Жолтой аттуу телеграм каналым бар. Ошол жерге катталып алсаңыз, акчанын психологиясы, жеке өнүгүү темаларында кеңири маалыматтарды, кыскача подкасттарды бөлүшүп турам. Биринчи эрежебиз финансылык проблемаларды, көйгөйлөрдү коркпой сүйлөшө алабыз. Адамдын акча менен чоң эмоционалдык байланышы болот. Себеби чоңоюп атканда акчага байланыштуу өтө көп терс негативдүү тажрыйбаларыбыз бар. Үйдө акча жок болот, жетпей каласың, акчанын айынан ата-энең урушат деген сыяктуу. Анан ошон үчүн акча маселесине келгенде эле маселе акчада болбой эле көпчүлүк учурда биздин ошо кенедей кезибизден бери топтолуп келген акчанын ойготкон денебиздеги терс эмоциясын сезгенибиз үчүн сүйлөшкүбүз келбей качабыз да. Ошол дагы түгөлөрдүн эң чоң көйгөйлөрүнүн бири дагы ушул да. Акча маселесин сүйлөшкөн атканда эле баягыдай мен ата-энем сымал урушуп кетет экем, же болбосо менин кошуналарымдай кедей болуп калат экем, же дагы деген сыяктуу көп мисалдарды эстей калып анан сүйлөшкүң келбей калат да. Ошон үчүн акырындан болсо да өзүңдү тарбиялап атып, баардык проблеманы бир чогултуп алып сүйлөбөй, мүмкүн болушунча бөлүп мисалы бүгүн ижараны сүйлөшсөк, эртең машинени сүйлөшөбүз, же дагы бир күнү баланын окуусун сүйлөшөбүз деген сыяктуу бөлүп алып, анан акырындан сүйлөшүп өзүңдү көндүрүш керек. Биз 10 жылда акча проблемасын, акча баарыбызда эле негизги проблемаларыбыздын бири да. Анан ошол нерсени аябай сүйлөшүп атканда бири-бирибизди жемелебей, сен ушинттиң эле, сен минттиң эле деп 10 жыл мурунку маселелерди эстебей, азыркы проблема кайсы болуп атат, ошонун үстүнөн сүйлөшөлү, кел план түзөлү, бул проблеманы кантип чечебиз деген абалга келип алдык да. Эгерде акча тууралуу бир проблема болуп аткан болсо, бул расход деп айтып коет го. Анысыңары ошол расходту эки адам дени сак болгондон кийин, иштегенге мүмкүнчүлүгү болгондон кийин, анын экөөнүн ортосунда ушул маселени чечебиз деген экөөнүн бири-бирине болгон ишенич, колдоо болгондон кийин ал расходту жеңсе болот, бүтүрсө болот. Экинчи эрежебиз чоң бир нерсе аларда сөзсүз түрдө аябай көп изилдөө жасайбыз, интернеттен карайбыз, досторубуздан, тааныштарыбыздан эгер ошол нерсени колдонуп аткан болсо, же ошол бир жерге бара турган болсок, ошол жерге барган болсо, биз сөзсүз түрдө сурап, анан изилдөө жасайбыз да. Анан көпчүлүк учурда дароо ала калбай бир канча жума болобу, же балким бир канча ай болобу, бири-бирибизге мүмкүнчүлүк беребиз да, ойлонобуз да, чын эле ошол бир нерсе керекпи, балким үйгө буюм алган атсак, же болбосо бир жерге саякатка барган атсак, импульс менен ошо эмоцияга алдырып ошол нерсени алгыбыз келип атабы, же ошол нерсеге акча короткубуз келип атабы деп өзүбүзгө мүмкүнчүлүк бергенге аракет кылабыз. Көп учурда бир нерсе сатып алаарда, көп учурда импульс менен сатып алгың келет да. Себеби адамдын мээси дайыма мындай бактылуулук гормонуна муктаж болуп турат. Анан сен каалаган бир нерсени сатып алган дагы ошол бактылуулук гормонун сугарат да. Ошон үчүн балким кийим сатып алаарда, же болбосо интернеттен жаңы бир сонун бир диван көрүп алганыңда, же дагы бир кишинин бир жакта жакындарыңдын саякатта жүргөнүн көрүп алганыңда дароо ошол нерсени кылгың келе калат да, алгың келе калат да. Ошон үчүн дайыма изилдөө жасап, анан мүмкүн болсо жок дегенде өзүңө эгер аябай азыр срочный бир нерсе болбосо, бир жумадай убакыт берип, чын эле мага керекпи деген нерсени ошол ичиңдеги эмоцияларың басаңдаганга чейин рационалдуу бир ой жүгүртүү алган абалга келгенге чейин өзүңө убакыт берген аябай маанилүү да. Биз ошол нерседе аябай, бул биздин аябай алтын эрежебиз. Мисалы $200 ашык бир нерсе ала турган болсок, биздин ошол негизги суммабыз да, кымбат деген суммабыз $200 ашык
сумма корот бир нерсе ала турган болсок сөзсүз илдөө жасайбыз. Анан сөзсүз керекпи деп ойлонгонго бири-бирибизге убакыт беребиз. Андан кийин баягыны алалы же албай эле коелу, кандай ойдосуң деп анан сөзсүз керек экен алалы деп анан буйртма беребиз же барып сатып алабыз. Бул нерсе биздин акчабызды сарамжалдуу колдонгонго, андан кийин дагы коротуп коюп кайра өкүнүп калып өзүңдү жебей жүргөнгө аябай чоң жардам берет да. Анан бул нерсе биздин ынтымагыбызга аябай негизги салым кошкон эрежелер, алтын эрежелерибиздин бири деп эсептейм. Үчүнчү эрежебиз бюджет жасап киреше чыгашаларыбызды тизмелеп эле жаза бербей, ар бир кирешебизди, чыгашабызды өзгөчө чыгашаларыбызды категорияларга бөлүп анализдегенди билебиз. Биз жаңы үйлөнгөн жылдары мен финанс тармагында иштейм. Анан акчаны сүйлөшкөн, кантип коротобуз деп жаңыдан бир үйдө жашап баштаганыңда ким кандай акча коротот деген бири-бириңдин стилиңе көнүп аткан маалда сүйлөшкөнү бар да, анан мен бюджет жасап кадимкидей Excel'де сен да жаз, мен да жазайын деп анан группаларга бөлүп, кайсы тармакка көбүрөөк акча коротуп аттырбыз, кайсыракка азыраак коротуп аттырбыз, биздин экөөбүздүн акча короткон стилибиз кандай экен деп анализдеп жасап отуруп, анан биздин баалуулуктарыбыз, үй бүлөлүк баалуулуктарыбыз, анан адам катары өзүнчө баалуулуктарыбыз пайда болгон, акча коротуу, акчаны башкаруу стилибиз да пайда болду да. Анан азыр мисалы бюджетке ар бир өнүм, ар бир тыйынды эсептеп жазбасак дагы биздин канча акчабыздын канча пайызы кайсы тармакка кетип атат, канча пайызы кайсы тармакка кетип атат деп анализдегенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Анан бир айда бир экөөбүз тең киреше чыгашаларыбызды чогуу бир Excel'де бюджет жасаган формабыз бар. Ошол жерге жазып анализдегенде көпчүлүк учурда айдан айга өзгөрбөйт да. Мисалы үйгө мынча пайыз кетет экен, тамак ашка мынча пайыз кетет экен, андан башка көңүл ачууга мынча пайыз кетет экен, инвестицияга мынча пайыз кетет экен деп анан биз кадимкидей айдан айга окшош коротобуз да. Бул нерсе канча акча кирешеңде келе турган кирешеңде белгилүү. Анан ошол кирешем мен жашаганыма жетеби, жетпейби деп жанагы тревожность болот го, тынчсыздангандын аябай алдын алат да. Мен Telegram каналымда Артыш Жолтой аттуу төмөндө комментарийде белгилеп коем. Бюджет жасоо боюнча, бюджет жасоонун техникалары, анан акча коротуунун техникалары тууралуу көп сүйлөшөбүз. Вебинарларым, сабактарым дагы болот. Катталып алсаңар болот. Эгер буга чейин бюджет жасап жүргөн болсоңуз, жазып жүргөн болсоңуз, сөзсүз түрдө ар бир категорияны башка мурдагы айларга салыштырып анализдеп көрүүңүздү сунуштайм. Бул сиздин акча коротуу стилиңизге жаңы бир сонун бир перспектива берет дагы. Анан мындан ары кандай кылабыз деп финансылык план түзүүңүзгө аябай сонун чоң жардам берет. 4-нчү эрежебиз акча сеники, меники, сен көп таптың, аз таптың деп бөлүштүрбөйбүз. Экөөбүздүн тең кирген акчабыз, экөөбүздүн тең кирешебиз бир жерге кирет, бир бассейн деп койсокпу, анан ошол жерден бөлүштүрөбүз да. Анан түгөй болгондон кийин бирөөң бир маалда жакшы иштеп аткан болосуң, бир маалда начар иштеп аткан болосуң, бирөө декретке чыгасың, бирөөңдүн жумушуң учуп кетет, бирөөңкү бир маалда түшүп кетет, ден соолугуң болбой калышы мүмкүн деген сыяктуу нерсе да. Анан жолдоштор экөө партнер болгондон кийин үй бүлө деген бир араба да, экөө тең чогуу сүйрөп атат да. Ошон үчүн эриш аркак ынтымакта жашоо үчүн биз үчүн ылайыктуу нерсе сенин акчаң, менин акчам деген нерсе жок, баардыгы ортодо да. Анан эң негизгиси сен аз таап атасың, сен көп таап атасың, сен мени багышың керек болчу, мен сени багышым керек болчу деген сыяктуу мындай аял эркек деп бөлө турган бири-бирибизди дискриминациялай турган нерсебиз жок да. Биз чогуу жашап баштаган күндөн баштап экөөбүз айлыгыбызды ортого коюп, анан ошондон ары бөлүштүргөн, бул башынан баштап эле экөөбүздү мындай сен аз таптың, сен көп таптың деп бири-бирибизди жемелегенге жол берген жок да. Бул экөөңдүн ортоңдо сүйүүң, мамилең биринчи турган нерсе, анан экөөңдүн мамилеңди жашата турган материалдык нерселер дагы болот ба? Анан ошол материалдык нерселерди сен бөлүштүрүп баштасаң, анда экөөңдүн ортоңдо ишеничке, сүйүүгө аябай чоң залакасы тийип калат да. Ошон үчүн бизге бул ылайыктуу болгон нерсе, эреже ушул. Анан сиздин өзүңүздүн аял, эркек мындай болуш керек, жашоодо, үй бүлөдө аялдын, эркектин ролу бул болуш керек деген сыяктуу баалуулуктарыңыз башка болушу мүмкүн. Бул эреже сизге такыр ылайыктуу болбошу мүмкүн да. Ошон үчүн сөзсүз бул эрежени колдонгула деп айтпайм, болгону бизге жараган нерсени бөлүшүп атам. 5-нчи эрежебиз экөөбүз ата эне болгондон баштап балабызга финансылык сабаттуулуктун эрежелерин, фундаментин үйрөтүп баштап атабыз. Эң негизгиси өзүбүздүн буга чейинки финансылык сабаттуулук деңгээлибизди бир сыйра калчап, анализдеп көрүп, балабызга кайсынысын мураска калтырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп ойлонуп, анан ошол нерселерди үйрөткөнгө аракет кылып атабыз.
канчалык жаңы бир нерселерди үйрөткөнгө аракет кылсаң да, балаң сенин ар бир өнөрүңдү, кылык жоругуңду, акча коротуу стилиңди, адамдар менен сүйлөшкөн стилиңди, деги эле өзүңдү алып жүргөнүңдү момундай губкадай эле сууну губкага салсаң сиңирип алат го, ошол сыяктуу эле сени сиңирип, сени копиялап чоңоет да. Кыргыздар алма шагынан алыс түшпөйт деп коет го. Анысыңары сен кандай мөмө болсоң, балдарың да ошондой мөмө болот да. Анан ошон үчүн балалуу болгондон баштап биз абдан ойлонуп, көбүрөөк аракеттерибизге эмоционалдык жактан жетилгенибизге, анан эң негизгиси биздин акча менен болгон мамилебизге аябай маани берип, оңдой турган жерлерибиз бар болсо оңдоп, күндө өсүп өнүгүп, түрдүү подкасттарды угуп, китептерди сатып алып окуп, анан сүйлөшүп атканда дагы позитивдүү сүйлөшкөнгө аракет кылып, мисалы бир нерсеге акча жетпей турган болсо, бөлүштүрүп аткан болсок, ошону балабыздын көзүнчө сүйлөшө турган болсок, аны бир долбоор сыяктуу карап, бири-бирибизди жемелебей, азыр ушундай маселе болуп атат, аны кантип чечебиз деген сыяктуу мисал менен көрсөтүп берип, анан балабыздын финансылык сабаттуулугун жогорулатканга аябай чоң таасир берип, жардам берип атабыз. Эң жөнөкөй эле мисалдардын бири, мисалы балабыз 5 жашта дүкөнгө киргенинде кайсы оюнчук эмне керек экендигин өзү билип, муну дагы алып бер, тигини дагы алып бер деп ыйлабай, чыр салбай, кадимкидей өзүнүн эмоцияларын башкарганды үйрөнүп, кыргыздар атай эле киши деп коет го, ошосу менен атай эле киши болуп калды. Анан ошол жерден эмгегибизге, Арстан экөөбүздүн аракетибизге ыраазы болуп атам. Анан мындан ары дагы балабыздын чоңойгонуна жараша, кайсы тармакка кызыкканына жараша, кайсы кесипти аркалагысы келгенине жараша үйрөтүп баштайбыз деген үмүттөбүз. Себеби балага финансылык сабаттуулукту үйрөтүп атканда ар бир баланын тандай турган кесибине, баланын темпераментине жараша дагы финансылык сабаттуулукту үйрөтүү керек болот. Себеби мугалим боло турган болсо ага башкача финансылык сабаттуулук, бизнесмен боло турган болсо ага башкача финансылык сабаттуулук деген сымал. Ошон үчүн анан балабызга дагы ыктап үйрөткөнгө аракет кылабыз. Силер менен биздин үй бүлөбүздүн ынтымагын сактап келген 5 эрежебизди бөлүштүм. Сизде кандай эрежелер бар? Силердин үй бүлөңөрдүн ынтымагын сүйүүнү бекемдеген кайсы жакшы адаттарыңыз бар? Төмөндө жазыңыз, комментарийде бири-бирибизден окуп, үйрөнүп, бири-бирибизге колдоо көрсөтөлү. Андан сырткары финансылык сабаттуулук боюнча, адамдык, инсандык өнүгүү, акчанын психологиясы боюнча кеңири маалыматтарды алгыңыз келсе, мага суроо берип, жооп алгыңыз келсе, төмөндө комментарийде Акча Жолтой аттуу телеграм каналымды тиркеп койдум. Ошол жерге жазылып алыңыз, ошол жакта жолугуп сүйлөшүп турабыз. Чоң рахмат.